koy. Benim göz senin andan da. Zaman! Ey Korkut! Gülümünü algın ya. Dur bunlar. Esingde olsun. Daha bir jol tiyişten öldürüp koyam. Çoğata arabağızga çürü olasın mı? Al, daylan ayında ray attar arang baratsa. Oltur. Kızım seni oltur. Ha sen joya bas. Mariyaş, biraz çıda ya. Bizge internattın giyiminin de, tamağının da gereği yok. Alar sizle gün görürüz. Biz emi apağız bilen çok yaşarız ya. Aylan ayınдар, sizler emine kılıp жүресіңер. Bargıla, mында кирүүгө болбойт. Кеткиле. Байкуш балдар, булар жетим калган аз келгенсип. Бу бети жоктун күйөөсү төрөгөнүн карабайсың. Бүт айылды маскара кылды, шерменде. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев биринчилерден болуп СССРде баңгизат ташыган кылмыш топтору жөнүндө Бөөрү зындан көркөм тасмасын тартып, өлкөбүздүн коопсуздугу менен келечегине балта чабылып жатканы тууралуу коңгуроо каккан. Тасманы тартууда Кыргыз СССРинин Ички иштер министрлиги ачык колдоо көрсөткөн. Ошол эле убакта ага республикабыздын мамлекеттик коопсуздук жана борбордук комитетинин жетекчилиги да тымызын жардам берген. Бөөрү зындан бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жогото элек. Бөөрү зындан тасмасы Ысык көлдүн кызгалдактары кино тасмасынын уландысы болуп эсептелет. Бул тасмаларда 1860-жылдардан баштап 1973-жылга чейинки Ысык көл аймагында айдалган апийимдин элге терс таасирин тийгизгендиги тууралуу көрсөтүлгөн. Себеби ошол кезде апийимдин Кыргызстанга тийгизген терс таасири келечекти бүдөмүктөтүп койгон эле. Ысык көл аймагында апийимди айдаган учурда аны эл уурдап, сатып, тез байуунун жолуна түшө баштаган. Анын айынан түрмөгө камалып, далай тагдырлар талкаланган. Эң кызыгы, апийимге кыргыздар Шайыргүл деген лакап ат коюшкан экен. Кудай эртеңин тапкыр. Файзулла, телефон чал. Тасманын жаралышына токтолсок, алгач жазылган сценарийди казак сценаристи Эркин Абишев Болот Шамшиевке алып келген. Сценарий Шамшиевге абдан жагып, бирок анча-мынча алымча кошумча киргизүүгө туура келет. Андан соң тасманын сценарийин адегенде казак фильмге алып барып көргөн. Эмнегедир баңгизат тууралуу олуттуу, ошол эле учурда опурталдуу тасманын кесепетинен корккон казактар аны тартуудан баш тартышкан. Шамшиев максатынан тайбай көшөрүп, аны кыргыз фильмге сунуштайт. Кудай жалгап сценарий өтүп, тартууга дароо уруксат берилет. Анын үстүнө Кыргыз СССРинин Ички иштер министрлиги тасманын тартылышына абдан колдоо көргөзгөн. Мындан сырткары тасманы тартууга республиканын мамлекеттик коопсуздук комитети менен жогорку партиялык жетекчилик тымызын көмөк да көргөзүшкөн.
Себеби алар бул тасма аркылуу коомчулук менен Кремльге, Кыргызстанда баңгизат ташуу менен алектенген кылмыш топтору СССРдин коопсуздугуна балта чаап жатканы, апийим чеккендердин саны көбөйүп, Москва баңгизат сатуу боюнча ордуга айланып баратканы тууралуу коңгуроо каккысы келген. Тасманын идеясына токтоло турган болсок, турмушта жолун таппай адашкан, өз атын жоготкон адам жөнүндө социалдык драмага такайт. Тасмада баш каарман жашоодо өзүнүн чыныгы ысмын таап жана турмушта чыныгы жолун тандоого умтулуусу чагылдырылат. Эмне издеп атасың, оглум? Бир нерсең жоголду. Эмне? Эски күрмөн издеп атасыңбы? Биз аны ыргытып жибергенбиз. Бул жаңысы. Күрмөн күзгө, өзүң жүзгө жет. Жакшылыгыңызга чек жок. Дайым эле кантип ала берем. Уятым барбайт. Тиги эски күрмөмдү деле жамап кийип алсам болмок да. Уялба, оглум. Чолок болсом эле жарды деген турасың. Дүйнө бар, бирок мен жөнөкөй жашагым келет. Ал эми жарды жалчыга жардамды дайыма аяган эмесмин. Ишенбейсиң? Бери кел. Кааласың чала бер. Карма. Жасалмак чогу дешиң мүмкүн. Кармап көр. Ийгилик кандай болсо, ал үчүн тоскоолдук да ошондой болот дегендей, тасманын тартылышына бир тарап колдоо көрсөтсө, бир тарап караманча каршы да болгон. Айтсак, ошол кездеги СССРдин мамлекеттик кино комитети ага аябай каршы чыгып, тасма тартылгандан кийин да аны коюуга 1 жыл тыюу салган. Анткени тасмада тартылган наркотрафик өлкөдө болгон эмес. Экинчиден, мамлекетте уюшкан кылмыш топтору жок. Үчүнчүдөн, тасмада баңгизат менен кылмыштуулуктун ордосу Москва деп көрсөтүлгөндүгү чындыкка туура келбейт деген далилдер келтирилген. Жүйөсүз дооматтардын айынан 1 жылга чукул убакыт коюлбай токтоп калганда, белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жардамга кол сунган. Ал Совет мамлекетинин башчысы Леонид Брежневдин күйөө баласы, СССРдин ички иштер министринин орун басары генерал Юрий Чурбанов менен абдан жакшы мамиледе болгон экен. Юрий Чурбанов тасма тууралуу угуп Брежневге билдирет. Ошентип тасмага болгон тоскоолдуктар дароо алынып, экранга кое берилет. Бирок дооматтардын айынан тасмада апийимдин ордуна аң терилерди тартканга туура келген. Өзгөртүүлөргө карабастан, Бөрү зындан тасмасы СССРде абдан популярдуу болуп, тасма мамлекеттик казынага 120 миллион доллар каражат алып келген. Geçti. Ал эми чыныгы Бабахандын образы турмушта болгон. Шамшиев сценарий жазганда Бабахандын образын чыныгы кылмышкердин ишин тергеген бир нече тергөөчүнүн маалыматына таянып жазган. Бабахан Түркмөнстанда апийим ташыган аткезчиликтин ана башында турган аталык болгон.
Кытай менен чек ара жабылганда кылмыш топтору апийимди өзгөчө Түркмөнстан менен Ыракка чыгыш аркылуу чет өлкөгө да ташыган. Акыры Бабахан баңгизат ташууга айыпталып кармалып, бирок кийин соттон кутулуп чыккан. Шамшиев тасмада кыңыр иш 40 жылдан кийин билинет дегендей, эртеби кечпи кылмышкер жазаланат деген идеяны көтөрүп чыккан. Ал эми тасмадагы Бабахандын ролун ойногон казак актердун тандоодо Шамшиев Алматыда Караш тасмасынын премьерасына барып, Кыз жибек тасмасында Сырлыбай хандын ролун жараткан Кененбай Кожабековду кезиктирет. Ал анда майып болуп, коляскада отуруп калган экен. Кененбай аганын майып болушуна 3 кылмышкердин кол салышы себеп болгон. Кененбай аганын актердук дараметине суктанып жүргөн Шамшиев ошол жерден кийинки тасманын сценарийинде ал үчүн атайын образ жазууга убада берет. Ошентип Бабахандын образы жаралат. Кийин бул ролу үчүн Кененбай ага Шамшиевге абдан ыраазы болгон. Tanıdın mı? Кимди таанышым керек? Ana Юнкер мен болом. Ал жанындағы болса мен Атамбай Мырзаев. Жетісудағы жеткен бай адам. Сілер атап алған Фрунзеңер емес, Бишбектің иесі. Ишенбе. Юнкер эки буту менен турбайбы. А сенин буттарың жок. Айвансың. Мен буттарымдан Каракум чөлүндө айрылгам. 44-жылы Түркменстандагы түрмеден качып чыкканда. Биз төртөө болчубуз. Бизди чөл менен Бухара эмиринин мурдагы жүз башчысы Бабахан жетектеп келипти. Чөлгө жаан жай баштаганда мен тирүү калат экенмин деп ишендим да, абышканы Kansıraganıma karabay soylay verdim. Çekara menen. Aşantip Babaхан аталып калган. Болуптур. Сайдылагманга барабыз. Мен ишенип калды деп ойлой кой. Эй, дарбазаны ач. Нурбек байке, мен сиздин колуңуздан тапанча көрдүм. Моуну айтасыңбы? Sarıoğuz küçük dese. Тыңчы турбайбы? Тасмада Бухара эмиринин жүз башчысы Бабахан менен Баймырзанын кармашуусу Каракумдан тартыла турган болсо, кийин ашыкча чыгымдан качып, Намангандын жанындагы Язаван аттуу чөл аймагынан тартышкан. Ошентип Болот Шамшиев кыргызстандык кесиптештеринин ичинен биринчилерден болуп мушташ криминалдык жанрдагы Бөрү зындан блокбастер тасмасын 1983-жылы тартып, бүткүл союздук кино жүгүртүүдөн казнага $120 миллион алып келген. Аны ошол кезде 21 миллиондон ашык адам көрүүгө жетишкен. Эки бөлүктөн турган криминалдык драма, же башкача айтканда блокбастер жанрындагы тасмага ошол кездеги белгилүү актерлор Кененбай Кожабеков, Айтурган Темирова, Талгат Нигматуллин, Сүймөнкул Чокморов, Жарабек Аралбаев, Николай Крюков, Александр Милютин, Мурат Мамбетов, Орозбек Кутманалиев, Виктор Мирошниченко, Тохтахун Бактыбаев, Анатолий Плюто, Венера Нигматуллина, Бекен Сейдахматов, Сабира Күмүшалиева, Муса Дудаев, Жалил Абдыкадыров, Гүлнара Чокубаева, Искендер Рыскулов, Турсун Уралиев, Асанкул Куттубаев өңдүү залкар таланттар роль жаратышкан. Көрбөйсүңөрбү, кар болчу мас болуп жатат.
Василий Семенович, açkısınız değil mi? Dur. Aldıracağız. Öte vergile. Ay Hülgan. Emine sındırdın ya. Emine. Topla deyim ay topla. Oksanız beni. Emi bilmedim be. Dağçalarda görse sen talkala tuturmaysın mı? Hülgan dese. emez. Dağçalarda sen sındırdın. Men sındırmam ne kadar. Men bu yerde işleyemem bilesiz mi? Men çağırdık. Men tez jetim gerek. Hayaldirden başka ne işin var? Apa okumuşsun beni. Emine nuğam. Aksan menen aldı bak. Geçe valanın üstüne uğradın mı? Uğradın. Amantayın teregin sındırdın mı? Sındırdın. Anan. кеп соңында адамды кыжаалат кылган андан терең ойго салган собол жаралып отурат. Бир кезде даңазалуу кыргыз керемети бар эле. Учурда кандай? Даңаза дейбиз. Дегенкиси кийинки урпак ошол даңазалуу улуу көчтү улап, абройлуу тасмаларды тарткан мезгил келер бекен. Тасмалар тартылууда, баланча сыйлыкты алууда дейбиз. Бирок ал кандай тасма? Элибиздин рухуна, салт санасына, аң сезимине бүлүк салбай турган тасмабы? Ал кандай тасма? Ооба, кандай? Арине келечек алдыда дейбиз. Туура, келечектен, жаш муундардан көптү үмүттөнсө болот. Анткени көч бара-бара түзөлөт.